Assalamu alaikum, hurmatli teleko'ruvchilar, kutmanli kechingizlar menен интеллектуалдар. Балдар. Элтерде Билерман Ордо 2-сезон жана 2-тур. Бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызга Семетей Амиралиев жетектеген команда келген. Бул команда бүгүн Премьер Лигага кайрадан чыгуу үчүн ас салышат. Бүгүн Семетей Амиралиев кандай ойнойт? Анда эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен 2-турду ачык деп жарыялайм жана команданы ордого чакырууну баштаймын. Демек бүгүнкү 2-турга Жошбек кызы Бегимай келген, команда мүчөсү. Кийинки катышуучубуз Шамырлаев Эрлан, студент. Үчүнчү оюнчу Жоробаев Мухаммед Арын, студент. Алыев Айтеңир, Кулназар уулу Бекназар, студент. Математика адиси боюнча учурда окуп жатат жана команданын капитаны Семетей Амиралиев. Семетей мырза, дагы бир жолу ассаламу алейкум. Командаңыз оюнга даярбы, маанайыңыздар жакшыбы? Алгач телекөрүүчүлөр менен амандашып, анан оюнду баштайлык. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Ордо, урматтуу алып баруучу. Биз бүгүнкү оюнга дагы адаттагыдай даяр келгенге аракет жасадык. Бүгүн кызыктуу оюн болот деп ишенебиз. Анткени бүгүн 4 өлкөдөн суроолор келип түшүптүр. Бул бизди кубандырат. Телекөрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Телекөрүүчүлөргө биз да ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда биз оюнду баштадык. Биздин экрандарыбыз, даректорубуз экранда турат. Кайталоонун кереги жок. Баарыңыздар жакшы билесиздер. Ал эми биздин расмий демөөрчүлөр менен тааныштыра кетели. Ош шаарынын мэриясы биздин расмий демөөрчүбүз. Чоң рахмат Ош шаарынын мэри Жетиген Бакыт Жеңишбековичке ыраазычылык билдиребиз. Ушу биздин интеллектуалдарды колдоп, ушу байге фондун камсыздап берип жатат. Жана ошондой эле биздин өнөктөштөрүбүз Барболго чоң рахмат. Актив дизайнга чоң рахмат жана Таев костюмска чоң рахмат. Баарыңыздарга бул биздин өнөктөштөр ийгиликтерди каалайт. Демек биздин оюн башталды. Эсеп монитордо 0-0. Биринчи раунд. Бүгүн байге фондусу жалпы 20 000 сом акча коюлган. Канчосу команда, канчосу телекөрүүчүлөр кетет. Аны биз оюн жүрүшүндө көрөбүз. Ордого да бир суроо бар. Ал 1000 сом, ал Ордо ойной турган суроо. Айтор, ушундай кызыктуу оюн болмокчу бүгүн. Студиябызда меймандар менен оюн жүрүшүндө мен тааныштыра кетемин. Азыр биз биринчи раундда суроону көрөлүк. Биринчи раунд сиздерге каршы Алтыбай Кадырбаев, Бишкек шаарынан. Урматтуу билермандар. 2023-жылы Испаниянын футбол боюнча чемпионатында кызыктуу бир жагдай болуп өткөн. Мадрид шаарынын Атлетико командасы өз үйүндө Хетафе командасын кабыл алып жаткан. Таймаштын 60-минутасында үй ээлеринин оюнчусу Анхель Корреа гол киргизген. Бирок голду майрамдабай эле маанайы түшүп, оюн талаасын таштап кеткендигин биз көргөнбүз, эгерде көргөндөр болсо. Футбол аламына жаңылык катары кирген жаңыча бир нерсе дагы себеп болгон. Сиздерге суроо. Бул жагдайды кандайча түшүнсөк болот? Урматтуу алып баруучу, мөөнөтүнөн мурда жооп даяр. Бул суроого Эрлан мырза жооп берет. Эрлан. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Бул жерде негизги Анхель Корея гол урганда аны негизги рефери эсептөбөй коюп, бирок аны вардан текшергенде гол кабыл алынып, ал заменадан майрамдаган да. 1-0 эсеп. 1-0 команда мөөнөтүнөн мурда эсебин ачты жана бул мүмкүнчүлүктү команда каалаган учурда колдонсо болот. Бул суроонун байгеси 1000 сом болчу. Бул акча каражаты команданын казынасына өттү. Экинчи раунд. Бүгүн студиябызда биздин көрөрманыбыз, Такай биздин көрөрманыбыз Нурзат Мусаланова атайын Талас облусунан келиптир. Нурзат айым, сизге чоң рахмат. Сиз кош келдиңиз. Азыр бир раундтан кийин сизге сөз беребиз. Микрофонду даярдап туруңуздар. Биринчи жолу биздин студиябызда мына 15 жылдан бери көптөгөн көрөрмандар келип кетти. Мына Нурзат айым да биринчи жолу биздин студиябызда. Жахангир Кайнаров, Өзбекстан Республикасы Сырдария облусунан биздин телекөрүүчү сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, суроого көңүл бурабыз.
20-кылымдын 40-жылдарында Юнонстон же болбосо Эллада шаарынын борбордук театрларынын биринде башка театрлардан айырмаланган абалда театралдык программаларды көбүрөөк коюшкан жана ал театрга көрүүчүлөр аябай көп келген. Башка театрларга караганда ошол театрга көп барышат экен 40-жылдары. Сиздерге суроо. Бул театрдын ошол мезгил үчүн тактап айтканда 40-жылдарда башка театрлардан айырмасы эмнеде болушу мүмкүн эле? Минута кетти. Театр. Мен мындай бир маалыматты эстеп атам да, балким ушул театр ошол жылдарда попкорн кошуп бербеди экен немеге көрүүчүлөргө. Жок, ал деле Театрда ал деле жакшы болуп атат. Курчак театр эмеспи бул? Курчак театрга эле келбейт. Жаш балдар барып туруп. Башка элдер барган Дагы вариант. Ошол жылдары балким театрда жанагындай балкондор, вип Жок, дагы бир вариант келтирип вип кабиналар пайда болгон эмеспи? Жок, вип кабинадан деле бул жерде түстүү телевизорлор коюлган. Адамдар мына карагыла. Адамдар көп келип атат. Адамдардын көп келишинин себеби эмнеде? Биз ошону табышыбыз керек да азыр. Ошону айтып атпайм, кандайдыр бир жеңилдик, бир ыңгайлуулук жаратканда, ошон үчүн адамдар көп тарткан. Башка театрларга караганда ошон үчүн көп адам Ялада тартылган да. театрда жаңы программа кирген деп атат. Мына шаарыбыз каякта? Бир шаарда Убакыт аяктады Семете мырза. Ким жооп берет, Семете мырза? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Айтеңир мырза жооп берет. Айтеңир. Ал театрда башкалардан айырмаланып, мүмкүн попкорн кошуп бергендир көрүүчүлөргө. Көрүүчүлөргө попкорн кошуп бергендер. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Эмне үчүн 40-жылдар деп кайра басым жасалды? Ошол мезгилде Европада немецтик баскынчылар согуш жүргүзүп жаткан. Ошол себептен бомбалоодон коргонуучу жай бар, бирден бир театр мына ушул болгон. Эгерде бомба таштай турган болсо, телекөрүүчүлөр ошол учурда жер төлөөсүнө кирип кеткенге мүмкүнчүлүгү бар театр болгон үчүн адамдар буга көп келген. Бир эсеп. 1200 сом Жахангир Кайнаровго жөнөтүлөт, Өзбекстанга. Куттуктайбыз телекөрүүчүнү. Телекөрүүчү тарапка бир упай алып келди. Оюн улантылат. 3-чү раунд. Бул вариант кимде бар эле, Семете мырза? Эч кимде жок беле? Алып баруучу мындай жооп чыкпады бизден. Ордого суроо. Урматтуу Ордо, даярданабыз. Сиздерге каршы Амантур Мирлан уулу Токмоктон суроо берет. Урматтуу билермандар. 1936-жылы СССРдин азык-түлүк өндүрүш боюнча наркому, ал кезде министрлер нарком деп аталган, Анастас Иванович Микоян Америка Кошмо Штаттарына атайын делегация менен барып келгенден кийин ушул нерсени СССРде өндүрүүнү уюштурууну колго алган. Ушуну биз уюштурайлы деп, өндүрөлү депчи. Мухаммед Али менен Роккинин киносун тартуу учурунда да мына ушул нерседен көп өлчөмдө колдонушкан. Сиздерге суроо. Эмне жөнүндө сөз кетип жатат? 30 секунда кетти. Бул суроого 1000 сом коюлган. Семете мырза, топтоп туруңуз. 5 секунда калды. 5, 4, 3, 2, 1. Болду, жоопторду бергиле. Болду. Биринчи бизге Эрлан мырза берди. Эрлан мырза бүгүн телекөрүүчү катары конок. Билерман өзү оюнчу бул жигит. Бүгүн Ордодо өзү. Так, жүгөрү деп айтыптыр. Жүгөрү, түшүнүктүү. Так, андан кийин Ибрагим Топчубаевдин командасы берди бизге. Помидор деп айтып атат. Андан кийин Калича Сасиеванын командасы картошка дептир. Андан кийин Динара Сапарова менен
Нурзат Мусаланова эжекебиз арпа сулуу деп жазып беришти. Жана Сагым Маманов жүгөрү деп жазып берди. Түшүнүктүү. Туура жоопту айтам. Бул Америкадан көргөнү, бул кетчуп болчу, урматтуу билермандар. Кетчуп. Жок, урматтуулар. Помидор ага чейин эстерде өскөн. Кетчуп түрүндөгү өндүрүш, бул өндүрүш жөнүндө сөз кетип атат да, өндүрүш. Азык түлүк эмес. Жок. Ибрагим мырза, помидор менен кетчуптун айырмасы бар да. Помидор бул талаада өсө турган өсүмдүк. Кетчуп бул өндүрүш аркылуу чыга турган продукция. Микаян Америкадан кетчупту көргөн. Помидорду эмес, кетчупту. Тилекке каршы бир да команда туура жооп бере алган жок. Жана бул байге телекөрүүчүгө калды. Оюнду улантабыз. 3-чү раунд. Семете мырза, сиздерде бул вариант жок эле кетчуп, Жок, бизден чыкпады урматтуу алпарович. Биз ойлонбодук деле биринчиден, экинчиден чыкпады. Мухаммед Али менен Роккинин образында кино тартылып жатканда, экөөнүн бетиндеги кандарды ушу кетчуп колдонушкан. Баягы коюу кан катарычы. Жүгөрүнү силер кандай эме кылдыңар, мен түшүнбөдүм. Мухаммед Алиге жүгөрүнүн эмне кереги бар? Нурзат Мусаланова, Талас облусунан бүгүн Нурзат айым биздин студиябызда. Саламатсызбы, урматтуу алпарчу, саламатсыңар билерман ордо. Жылууга алганыңа рахмат. Бул оюнга 2019-жылы Кудайберди Ташиевдин командасына суроо бергенде биринчи суроом абдан жакшы болуп, мага көп нерсени берди. Бүгүнкү суроом кайсы экенин билбейм, бирок Семетей Манасовичтин командасына жалпы билерман ордого ийгиликтерди, ден соолук каалайм. Рахмат, биз да көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Атайын ушул Таластан биздин ушул билерман ордого келип, билерман ордо колдоо беретинде, ошол эле учурда билерман ордого суроо берип, ар дайым мындай активдүү болосуз. Бүгүнкү сурооңуз кандай суроо болду экен? Бул суроого 1400 сом акча байге катары коюлган. Суроону окуйм. Кавказда жашаган Адыгей деген улут бар. Адыгейлер деп айтабыз. Ошол элдин аялдарынын кыз келиндердин арасында сулуулар конкурсу өтөт экен да. Ошол сулуулар сынагы өткөн учурда конкурсанткаларга өзгөчө бир талап бар экен. Урматтуулар. Ал нерсени ар бир катышуучу аткарууга милдеттүү. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. Ал кандай тапшырма? Кетти. Камак жасоо эмеспи? Каблукта жүрүү же бою бир канча 1.70 1.80 камак жасайт. Кавказдардын мисалы шашлыгы бизге белгилүү туурабы? Тамак ашы Жок, өзүн көргөнү эмес, бугай жугуй же башка нерсе. дагы тоого байланыштуу нерсе кылалы. Мен Адыгей эли жерде алар сулуулар конкурсу болуп аткандан кийин сулуулукту чагылдырган шиш такан менен же подиумда жүрүп Бийи эле. болуп Кавказ баягы Сулуулар сулуулукка басым жасашыбыз керек. башка бийи бар го. Сулуулукту эмне көрсөтөт аялдарда? Кавказский танец бе? Каблук дегенге башка жакын болуп дагы атат. бар го. Каблук подиумда жүрөт го, ошол сыяктуу нерсе болот. Тобун жоочу азырчы. Буну Кавказды белгилеп айтып кетип атат го. Бул башка жакта деле болушу мүмкүн. Мен ойлосом кандайдыр бир 5 мүнөттүн арасында кандайдыр бир таттуу тамак жасаш керек. Кавказ бийи деле жакшы экен. Кавказ бийи деле жакшы экен. Же бийлеш керекпи? Ошо сыяктуу. баары бир серик. Мен тоого байланыштыруу. Тоого эмне байланыш? Тоого байланыштуу өзүн коргой алышы керек болот, жууга чыгышы керек болот. Дагы кандай баягы топойду пимсайт ошолордун Мына жакшы. улуттун өзгөчөлүгүн биз таба албай атабыз. Убакыт бүттү, Семетей мырза. Ким жооп берет? Урматтуу алпаруучу бизден Бегимай жооп берсин. Бул сулуулар конкурсу экен, өзү дагы аялдарга тиешелүү суроо болуп атат. Бегимай жооп. Бегимай. Кандай тапшырма берилет сулууларга? Биз команда менен келишип, биздин жооп ошол Кавказ улутуна тиешелүү улуттук бийин бийлей алышы керек. Улуттук бийин бийлей алыш керек. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Көңүл буруңуздар. Студияга кадимкидей суу. Семетей мырза,
Эмне үчүн суу? Ичип көрсөңүз болот. Себеби чыныгы сулуулугун далилдеш үчүн сулууларды бетин суу менен жууш керек, урматтуу Семетей мырза. Ал канчалык боёнду же боёнбоду, адамдарды алдап атабы же табигый сулуулугу барбы, бетин ар бирин жуудурат. Мына ушундай талап бар экен, урматтуу билермандар. 2-1. 2-1. Мырза Бусаланы куттуктайбыз. 1400 сом акчалай утушту бүгүн. Мырза Бусаланы утуп кетти. Жана телекөрсө тарапка дагы бир упай кошулду. Мен ушул кавказдардын ушул эрежесине мен кошулам, Семетей мырза. Жакшы суроо. Биздикилерди да суу менен жуудуруш керек өзүчү. Туура, жакшы суроо. 4-чү раунд. Николай Филимонов Россия Федерациясынан сіздерге каршы суроо берет. Экранга көңүл бурабыз. Урматтуулар, сиздердин назарыңыздарга белгилүү француз сүрөтчүсү Клод Моненин картиналары тартууланды. Мына ушул эмгегин Клод өзү да аябай жактырган. Моненин замандаштарынын жана башка бир изилдөөчүлөрдүн пикиринде сүрөтчүнүн Лондонго арналган бул картинасында кандайдыр бир көрүнүштү байкаса болот. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. Бул картинадагы көрүнүш боюнча тиешелүү пикирин кайсы тармактын адистери айтышы мүмкүн? Алар кандай көйгөйдү айтып чыккан? Кетти минута. Мага да ошо келип атат. Жок, бул же болбосо аба ырайынын бузулушу, булганышы, мисалы экологдор айтышы мүмкүн. Жок, бул 4 мезгил экен да. Глобалдуу жылуулук кетип атат бул жактачы. Бул журналисттер эмеспи? Жаңылык бир күндүк эле жана. Жок, глобалдуу жылуулук же суунун Суу төмөндөп атабы? төмөндөп кетиш, сууда өзгөрүү Мына жок. жакта суу көрүнбөй атабы, Жок, бул Суу эмес, үйлөр көрүнбөй калды да. Бизде туман деп түшүндүм да, сүрөттөчү. Анча көрүнбөй атат, Дагы кайсы? Вариант чыгарып барасыз. Дагы башка варианттар кимдер? Космонавттар эмнени айтышы мүмкүн? Айдын мисалы кызарган учуру түнкү Айдын өтө деле көрүнбөй турат бул жерде. ошол жерде Ушул сүрөткө карап бир нерсени байкап турат экен да. Биринчиден мына тумурак көрүнгөн, кийин бир канча убакыттан кийин бозорду. Андан кийин дагы бозоруп, барып уже көрүнбөй калды. Бул Синоптиктер деле түшүшү мүмкүн деп биринчи. Синоптиктер эмнени айтышы мүмкүн? Аба ырайын Аба ырайы кандай? Кар жаап биринчи күн айтып тура. Англияда кар. Экологторго токтой беребиз. Да башка вариант. Ордон жадама бар. Урматтуу алып баруучу, биз азыр артта экенбиз, биз ордого кайрылсакпы деп атабыз. Урматтуу ордо, жакыныраак келиңиздер. 20 секунд убакыт берилет. Эмне көйгөй бар бул жерде? Кетти. Врачтар болушу мүмкүн. Врачтарга тиешелүү сүрөттөрдү карасаңыздар, мындай улам размыты болуп кетет. Либо дальтоник, либо альцгеймер. Врачтар айтышы мүмкүн ошону. эмнеге дегенде Лондондо бир күн таң атканы, жамгыр жаушан. Биз ошо врачтарды ойлоп Лондондо бир күндө сүрөт болушу мүмкүн бул. Жакшы тартып врачтар айтты проблеманы альцгеймер, Дальтоник. Дальтоник. 20 секунд аяктады. Ордо, жардам токтотобуз. Семетей мырза. Кандай чечим келдиңиз? Урматтуу алып баруучу, ордодон жардам алдык. Ерлан мырза жооп берип көрсүн. Ерлан Шамирзаев. Урматтуу алып барчу, биз ордонун жардамына таянып, дальтониктер деп ойлоп атабыз. Кимдер? Врачтар. Кандай дейсиз? Врачтар, дальтоника боюнча. Врачтар? Так, түшүндүрүп бериңизчи, кандай тиешеси бар буга? Сүрөттөрдү кароосуна карап, кээ бирлер кызыл түстү көрбөйт, ушул сыяктуу багытта. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Ордодон деле жардамын, эгер сиздер ордодон алган болсоңуздар, бул пикирде туура болсо 50% ордого кетет, 50% силерде калат. Туура эмес болсо телекөрүүчүгө кетет. Туура жооп. Клод Моненин замандаштары алардын арасындагы экологияны коргоо тармагынын кызматкерлери Лондондун бул көрүнүшүнөн
туманды же кадимки ышты байкашкан. Анткени ошол кезде эле шаарларды ыштан коргоп калуу актуалдуу маселе болгон 19-кылымдарда. Экологдор пикир билдирип атат. Дарыгерлер эмес. 3-1 эсеп. 3-1 Николай Филимонов. Биздин телекөрүүчү 1500 сом акчалык утушка ээ болду. Куттуктайбыз телекөрүүчүнү. Менче силерде бул экологдор бар болчу. Бизде бар болчу. Сиздин билбейм, бул чечкинсиздигиңиз болуп калды азыркы раундда. Эмне үчүн экологдор дебедиңиз? Ишене бербедик биз өзүбүз. Жоозга анча ишене бербей калдык, ошон үчүн алдырып бердик. Чамдагыла. 5-раунд. 5-раунд. Команданын бюджетинде болгон 1000 сом акча турат. Бүгүн 20 миң сом акча болду. Премьер-лига чыгып алгыла, командалар Премьер-лига чыгып алгыла. Телекөрүүчүлөр аябай күчтүү суроолор жөнөтүп атат акыркы убактарычы. Александр Герасименко, Новочебоксарск. Сиздерге каршы суроо берет. Сеулда Каннамгу деген район бар. Бир адам өзүнүн сөздөрүндө бул элиталык райондо көп кабаттуу асман тиреген үйлөр, бирок айрым адамдар бул райондо жашабаса дагы ошол жакта жашаймын деп мактанышарын айтат. Ошол эле учурда ал райондо жашагандар эч убакта мактанышпагандыгын айтып жүрүшөт. Ушул сыяктуу сөздөрдү кайсыл белгилүү адам айткан ошол район жөнүндө? Көрөрмандар, суроо эмне жөнүндө же ким жөнүндө болуп жатат? Кетти минута. Ана журналист болуп калды. Мен түшүнбөдүм. Мен президенти эле деп атам да, президенти мактап айтыш. Жок, бир ырда келбейби, баары Gangnam Style деген ырда келиши мүмкүн. Өлкөнүн өнүгүп аткандыгын көрсөтүш максатында эле айтыш мүмкүн да. Бийлик адамы айтып атабы деп ойлоп атам. Каннаны бирок жакшы Жок, бул белгилүү эле нерсе экен да, биз таба тиешелүү эместер, өзүнө тиешелүү болуп атат да. Мына Кореяга байланыштуу. Ооба, ушундан да ойдан таап кетсе болот. Жок. Карагыла. Автомобилдер чыгып атат жердечи. Неге? Каннамгу Сеулда Gangnam деген шаарда. Мындайдын ээси айтып атабы берип. Ушул сыяктуу ойлосоңор, Белгилүү адам айтат деп атат да. кайсы адам? Могу Каннамгу деген жердин ыр боюнча ушул ыр бар дейт. Ошол боюнча болушу мүмкүн дейт. Ырды айтып аткан болчу. Кайсы бир ырчы анда, э? Ырчы. Ырчын билбейм, Же жазуучу, же акынбы, же ким? ошо ырчы да кыскасы Каннамгу деген ырда сыяктуу. Жок, дагы бир мындай эме бар да. Дагы. Жанагы кинодогу ырлардагы адам айтпадыбы? Тиешелүү эмес, бирок мактанып атышат. Космоско айга чыгып келген адамдар айтышы мүмкүн эмес, балар чыгып келген бирок ал жакта жашабайм деп айтат. Белгилүү бир ырчында билбейбиз да. Кореядан эч ким учпаган. Же жанагы кыш санатасы деген кинодогу бир кимдир бирөө айттыбы? Семетей мырза. Убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу Бегим ай жооп берет. Бегим ай. Урматтуу алып баруучу, биздин жооп ошол райондо жалаң байдар жашаган болушу мүмкүн. Ал эми бул сөздү айткан адам өтө белгилүү ырдын автору, Gangnam Style деген ыр чыккан. Ошол ырдын аткаруучусу өздөрүнүн саптарында же өзү айтып кетиши мүмкүн. Сиз Gangnam Style жөнүндө айтып атасыз. Жооп кабыл алынат. Ким ал ырчынын аты? B-side. Psy. Жооп кабыл алынды. Мониторго көңүл бурабыз. Бул Psy. Белгилүү эң популярдуу, эң супер популярдуу Gangnam Style ырынын ырчысы ошол район жөнүндө айтып болчу. Мен сөз дегеним бул сиздерге мындай бир эме болчу. Мен ыр дей албайм. Анткени ыр десем бул суроону бериштин кажети жок. 3-2 телекөрүүчүлөр дагы да алдыда. Команда 1500 сом акчаны өзүнө өткөрдү. 6-раунд. Ододо кээ бир билермандар мөөнөтүнө мурда тапышты окшойт. Кубан Жумамединов Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Суроосунун байгеси 1900 сом. Перс жазуучусу Кей Каус дүйнөгө белгилүү болгон Кабус Нааме чыгармасында кимдир бирөөнү чыгыштагы күнгө, ал эми кимди батыштагы күнгө салыштырган?
Минута кетти. Кимди чыгыштагы күнгө батыштагы убакыт Кимди чыгыштагы күнгө, кимди батыштагы күнгө Конфуцийди окшоткон. чыгыштагы күнгө салыштырган эмеспи? Мисалы Конфуций. батыш болуп калса Америкадан ким болуп калат ошондо? Жок, батыш Европадан дагы бирөөнү салыштырган болчу. Европа батыш эмес да. Европа тимит да. Жок, ушул эки мамлекеттеги мен ачкан эмелерди айтыш мүмкүн. Кимди деп атат? Бул бир адамды да, эмнени эмес. Бул жерде бирөө жөндөштүрүп Чыгыштагы күн, батыштагы күн деп айтып атат да, айтып көргүлө вариантка кимдерди айтышты чыгышта. мүмкүн чыгышты ачкан мен батыш Европаны ачкан адамдар. Ойчулдардын тарыхчылардан кетиши мүмкүн же башка. Же Колумб айтканбы? Ошол айтып Ошо Америка батыш да. Америка батыш. Бириси чыгыш жана Европадан дагы белгилүү басып кирип македонский философторду, спорт тармагындагы ойчулдарды, ушундай билимдүү адамдарды эстесеңер, Чыгышта Конфуций, чыгышта мен Конфуцийди эстеп атам азыр. чыгыштан ким Башка мен таппадым чыгыштан. Жок, убакка Дагы башка терс жазуучу болуп атат. Терс жазуучу болуп айтып кетет. Ушул эки инсан боюнча чыгыштагы батыштагы күн деп. Мурунку жылдардан Кабуснаме деген чыгарма канчанчы жылда жазылган ал? Убакыт аяктады. урматтуу алып баруучу, биз үнөмдөгү мүнөт бонусту алып алайлы. Анан азыр биз арттабыз да, ошон үчүн бонус алайлы. Бонус кетти 1 минутта. Кыскасы ал Чыгыш Конфуцийге эле токтоп атам. Наркы батыштагыны Колумб Александр Македонский оюн айтып кетип атат. Демек жазуучунун Аристотельдерди айткан эмеспи? жок, кыскасы биз Америкадан издешикте батыш болгондочу. Мен Европадан издеп атам да. Европа түнүктө Же Платонду айтты, ким ошогон? Кабуснамесинде эскерип өттү айтты. Батыштагы күн жана чыгыштагы күн экине чыгып. Же Жусуп Баласагынды айткан болушу да мүмкүнбү? Же Махмуд Кашкарини айткан болушу мүмкүн, туурабы? Кабуснаме макташкан. Жүсүп баласа. Же Конфуций, чыгыштагы күнгө күн дегени демек адамдарга жарык берет, демек адамдарга билим берет. Колумб менен Конфуций эмеспи? Ньютон, Ньютон Ньютондар балким. Жарык бергенге барбай калып Конфуцийге окшогон дагы бир адам табышат. Галилей ошо окумуштуулардан айтса. Сократ. Геродотду айтайлыбы же? Тарых эмесиби? Тарыхка чейин эме кылбаса керек. Же болбосо Ньютон көп нерсени Сократдан ошолдар бар. Эйнштейн дагы Сократ менен эмечи? Эйнштейн көп нерсени айтып ачып кеткен. македонский эмес. Бирок Конфуций менен экөөнүн бир мезгилде жашаган мезгилдерин дагы айыркыраак мезгил. Эйнштейн менен басып алуучуларга теткизбейбиз. Македонский Чыңгызхан дагы Убакыт аяктады. Ким жооп берет, Семетей? Бекназар мырза жооп берет. Бекназар. Урматтуу алпарчы, Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызды жоопту катар беребиз. Чыгып келаткан күнгө, батып бараткан күнгөчү? Фараон, урматтуу алпарчы, чыгып жаткан күнгө Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам, ал эми батып жаткан күнгө болсо, фараонду 2 минутадан кийинки жоопту дагы нормально айта албайсыңар да. Жооп кабыл алынат. Ордодан пикир уккун келип атат. Кимде кандай пикир бар? Урматтуу алып баруучу, биз бул баягы Кабуснаме чыгармасында баласына арнап жазат чыгарма. Анан биздин оюбузча бул чыгып келе жаткан күн анын баласы, а батып бара жаткан күн мен өзүм деп айтыш мүмкүн. Түшүнүктүү. Туура жоопту айтайын. Жаш бала менен аксакалга салыштырган урматтуулар. Эгерде салыштыра турган болсо, күн чыгыш, демек жаш чыгып келаткан бул жаш бала, өсүп келаткан жаш бала. Ал эми күндүн батышы бул өмүрү түгөнүп бараткан аксакал карыяга салыштырган урматтуулар. Бул ушундай философиялык чыгарма. Азырынча 4-2. Капардын жообунда манден бар, жөндүү жооп болду. Капардын жообу 7-чи раунд. Балким ушул раундда ордун жардаласа Капар жардап бербейт беле. 2000 сом коюлат 7-чи раундга. Азыр көрөбүз эми кайсы суроого келет. Кимдин суроосу 2000 сомдук суроо. Бүгүнкү оюндун демөөрчүсү Ош шаарынын мэриясы урматтуулар. Өнөктөштөрүбүз Барбол, Актив дизайн жана Таев костюмс. Азимбек Матраимов Баткен районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Белгилүү орус сүрөтчүсү Федор Решетниковдун дагы 2 деген картинасы бар. Опять двойка. Семетей мырза, эстеп атасызбы? О, эстедим. Ушул картинада канча адам сүрөтү бар?
эгер билген болсоңуздар. Кетти убакыт. Төртөө апасы, эки эжеси, карындашы, бала өзү. Итти кошсо 5өө болот да. Менин оюмча Жандуу нерсе дей турган болсочу. карап турган бир нерсе. үчөө эмес, Үчөөнү мындай көрөсүң картинадан бирок дагы бирөө кошулса керек. Бирөө картинада да бирөө бар да, я? Ооба, бирөө бар да. ит бала сумкасын тастап асылып турат ит. Ооба, жок. Дуалда картинада дагы бир адам Анын турган жок жанында беле? күндөлүгүн карап аткан дагы бирөө. Анын жанында турган бирөөсү Апасы турат ал жерде, карындашы турат, өзү турат, үчөө. Дагы бир картина жок эжеси илинген. эжеси дагы бирөө бар да эле да. деле чайнектен жунаганда. Дуалда картина боло турган болсо, канча адам? Картина адамга кирбейт да, ал же. Адам, жок, адам сүрөтү болду. Адам сүрөтү болсо ал картина да. Канча адам десе бере берет. Дагы кыскасы 4пү 3пү ушуга токтойлучу. Эле болсо дейм. Менче 4. 4, менче 4. Мен эстегенден 4. Кандай өзүңүз Бир кичинекей кыз, бир чоңураак кыз бар эле. Бала өзү 4 эле токтойбуз. Дагы. Эгер башка картина бар Картина болуп калса чамда 5 болуп калат. Картина болуп калса 4 болуп калат. Семете мырза, убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу, кооптуу жагдай, ошон үчүн өзүм жооп бергенге Бул аракет кылайын. картинада канча адамдын сүрөтү тартылган? Жооп бериңиз. Жооп бериңиз. Урматтуу алып баруучу, биз эстегенден бул жерде 4 адамдын бар экендиги сүрөттө тартылган. Жана бир адамдын балким дуалдагы картинада дагы бир сүрөтү тартылып калган болушу ыктымал да. Мен ойлоп атам, ушу Лениндин сүрөтү дагы тартылып калган беле ошол жерде. Семете мырза, дагы бир жолу суроо берем. Картинада канча адамдын сүрөтү? 4 адамдын. 4 адам. Жооп кабыл алынат. Картинаны өзүң көрөбүз. 6 эмеспи? Картинада 4 адам сүрөтү бар. Жооп туура. Аябай кыйынчыл. Мен муну оңой эле тапса керек дегем команданы. Дуалда бир нерселер барбы деп да. Ал картина ал кирбейт буга. Картинанын ичиндеги образдагы 4 адамдын андык сүрөтүн көрүүгө болот. Эсеп бир упай билермандар жака өттү. 4 2000 сом команданын бюджетине өтөт. Жалпысынан 4700 сом команданын казынасында. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Бул шедевр картина, чындыгында дүйнө жүзүнө белгилүү. Бул картинага карикатуралар да чыккан, мектеп окуучуларын чыгарышты, директорлору чыккан, мугалимдер чыккан, айтор ким эки алса ошолорду кое берген. Бакыш бул баланын аяган бир эле ити болгон. Василий Станчук, Беларусь Республикасы Брест облусунан силерге каршы суроо берет. Василий Станчук бүгүн Семете мырза кандай сюрприз даярдап турушу мүмкүн? Сүрөт даярдап турду ага. Суроосунун байгасы 2200 сом. Экранга назар салабыз. Ганнан Стайга чейинки жылдар. Урматтуу билермандар. Сиздердин назарыңыздарда Түштүк Кореяда 1975 жылы тартылган фото сүрөт турат. Сүрөткө карай турган болсок, кандайдыр бир коргондун ичинде бир 2 же 3 адамдын турганын көрсөк болот. Булар коомдук жайда турат. Сиздерге суроо. Булар эмне болгон адамдар? Эмне үчүн бул жерде коргондо болуп турат? Кимдер булар? Кетти убакыт. Кино түшүрүлүп атат. Күнөө кылып элдер уже жүзүн көрсүн Жок, Кореяда бир жаза Япония ошол мамлекетте 75-чи жыл. түкүрүп же безди кылып коюп ушундай. Бул сигарет чеге турган жай эмеспи? Жок, Колду чайда. колунда кишен. Дагы бирөөсү жол эрежелерин бузган болсо ушундай ичине жол эрежесин эме. Нар жакта суу бар да, э? Нар жакта суубу? Мен суу көрүп атамбы? Ооба, милицияндан эмес турат. Нар жакта суу. Булар балким кемеге кезек күтүп турбадыбы? Аркы жээкке өтүш үчүн. Коомдук жайда. Жок, кезек күтө турган аялдама да бул. Адамдын колунда кишен тургандай болот. Неге? Жок, кишен жок. Кишен бардайбы, жоктойбу? Кишен бар экен болушу мүмкүн. Жок, булар президент өкмөт Наркын эме, полицейский сыяктуу туруп атат да, туруп. Полицейский. Элчилик дагы сыяктуу болушу мүмкүн, элчилик. Чегара эмес. Чегара Түндүк Кореянын мыйзамсыз өткөн. Чегара уже.
Жок, анда мынчалык эме болбошу керек. Коомдук жайга эмнеге алып чыгат, элге алып чыгат? 1975 жылды Эгер келбей турган болсо, буларды обратно Түндүк Кореяга жөнөтүлет. Кайсыга токтодук деген кайсыга? Элчиликке токтогон уятка урматсатында коомчулуктун алдына алып чыгып. Чегара эмес, чегара болгондар эмеспи? Анда мен жок. Убакыт аяктады. Сементай мырза. Бегимай жооп берет. Бегназар жооп берсин. Урматтуу алып баруучу, анда Бегимай жооп берип көрсүн. Бегимай жооп бериңиз. Ария менен Булар эмне үчүн коргондо болуп турат булар? Урматтуу алып баруучу, биз билебиз Түндүк Корея менен Түштүк Корея экиге бөлүнгөн, ал эми чек араны мыйзамсыз кесип өткөндөр азырга чейин бар да. Демек ошол жылдан алып айтабыз, булар чек араны мыйзамсыз басып өткөндөр. Же мыйзамсыз Кореяга кирген Түндүк Кореялыктар болушу мүмкүн. Мыйзамсыз Кореяга кирген Түндүк Кореялыктар. Жооп кабыл алынат. Талкуу арасында Бегимайдан дагы ар кандай пикирлер чыкты. Баарыңардан чыкты. Бегимай дагы пикир кошуп жатты. Эсте аласыз Бегимай, минуттан башына сиз эмне дедиңиз? Жол эрежесин бузган бирisi болсо ошол жол эрежесин бузгандар булар, урматтуу Бегимай. Коомдук жайда жол эрежесин бузгандар мына ушундай абалда 30 минутага чейин турган. 30 минуттан кийин буларды кое берген. Экинчи мындай кылбагыла деп. Ай. Телекөрүүчүлөр утуп кетти, 2200 сом. 5-3. Эми абал кооптуу, урматтуулар. Эми абал кооптуу. 9 раунд. Бегимайда өзүнүн идеясын алып чыгыш керек болчу Бегимай. Дагы кандай версиялар айтылды бул жерде андан сырткары? Активный болгула Эрлан, Айтеңер, Бекназар. Аруна Тазабекова Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Мурда медицина жакшы өнүгө элек кезде комада жаткан адамдарды клиникалык өлүм деп коебуз, комада жаткан адамдарды кээде жаңылы тирүүлөй көмүп салышкан учурлар болгон. Бир күнгө, 2 күнгө баанда болуп калат го. Кийинчерээк бул каталарга каршы туруу үчүн адамдарды жер астына ушул нерсе менен кошо көмө баштаган. Ушул нерсе менен. Эгер адам тирүүлөй көмүлгөн болсо, качан ал өзүнө келип калса кокус, көрдө жатып, жер үстүнө чыгуу үчүн бир иш аракет жасаган. Мындайча айткандачы, ал өзү тирүү болуп калды да. Эгер ал ийгиликтүү болсо, өзүн аман сактап калган. Ошол ишке ашса, ошол аракет. Силерге суроо. Адамдарды жер астынан, кайра өзүнө келген адамдар жер астынан көрдөн алып чыгуу үчүн кандай предмет жөнүндө сөз кетип жатат? Кетти минута. кайчы эмеспи? Кайчы же бычак бир кесе турган бир нерсе. Абадагы манилүү. Жок, мен ошо авандай жинага ошо противогазбы. Ошол жерден сыртка көтөрүп кону баягы буланып бере турган. Колгону тирүү. Ал кантип өзү казып чыккан. Казып чыгыш керек. Кутулуш керек, айерден чыга турган бир жардам бериш керек. Кутулуш керек деп айтты го. Ооба. Чыгыш керек, ичине туруп бир иш аракетти жасаш керек деп атат. Кепилденген болсо бычак же кайчы ошону айтып атпайбы? Кайчы же бычак менен кесиш керек. Эгер жөн эле көмүп. Жок, ал кепилденген болсо кайчы бычакты кайерине коет? Балким кепилденбей деп айтып атат. Кепилди башкаларда колдонобуз. Сындыра турган же анда жара турган, сындыра турган бир неме керек да, андачы. Туурабы? Ооба. Предмет ташпы же кандай бир жер астында бирок темирден жасалган бир курал. Баягы аба манилүүдө эми ал чыгып Аба эмес, аба бир кыймыл аракет жасап атат деп бул жерде. Аракет кылыш керек болуп атат да, сыртка чыкканча бузуш керек болуп атат да, кыскасы бузуп чыгышка туура келип атат да бул жерде. Ошо предмет табай. Мен кайчы же бычак кесе турган бир буюм деп атам да, кыскасы. Сыртка билдире турган. Болбойт, ал жерде бузулат. Дагы. Сементай мырза убакыт аяктады. Үнөм аласыздарбы? Менимче башка жолуңар жок. Үнөм алайлы, урматтуу алып баруучу. Абал кооп. Суроо түшүнүктүү эле, Суроону дагы бир кайталап койсоңуз жакшы болот, эгер мүмкүн. Караңыздар. Мен медицинага чейинки доорду айтып атам, Сементай мырза. Сиз дагы эмне граната, автомат деп атасыз да? Жок, автомат дебедим. Негизи да Автомат дебедим. медицина өнүгө элек доорду айтып атам мен.
медицина жакшы өнүгө кезде комада же клиникалык өлүмдө жаткан адамдарды кээде жаңылып тирүүлөй көмүп салышкан. Кийин муну ойлонушкан, кокубуз тирилип кете турган болсо, биз анын тирүү экендигин билишибиз керек деген адамдарчы. Демек бул каталарга каршы туруу үчүн адамдар жер астына ушул нерсе менен кошо көмө баштаган. Эгер анан тирүүлөй көмүлгөн болсо же тирилип кетсе, жер үстүнө чыгуу үчүн бир иш аракет жасаган. Муну аны gömгөндөр кылып атат да, берки кокус тирилип кетсе, ушундай ишти кылса, анан биз билебиз деп атат да, түшүнүп атасыңарбы? Эгер ал ийгиликтүү болуп калса, өзүн аман сактап калган. Ийгиликтүү болуп калса, болбосо өлүп кете берген. Кандай предмет бул жерде жардам бериши мүмкүн? Кетти минута. Бакырып бир мүн чыгарса, бул түтүкчө эле кудайдан мындай Ышкырык эмеспи, ышкырык. Ышкырган ошол жерде. Анан угула. Жер түгүндө жаткан утуган болушу мүмкүнбү же башка нерсе менен угулгонбу? Башка эмне? Бир сигнал жок. Медицина өнүгөн бир карагыла. Сигнал бериш керек экен. Беркилер угуш керек экен да. кыскасы мондай да. Жөн эле шланга. Сигнал жок болгондуктан ышкырышы мүмкүн да. Жок, андай. Ийгиликтүү ышкыра алса, ышкырып угубайт, ага жер көмүлүп атпайт. Жөн эле бир шланганы эле мындай чүрүп койгонда дем алганда баягыдан буу чыгат да үстүнөчү. Жөн эле бир банкага окшош десе. Ийгиликтүү дем алабы анан, ал ийгиликтүү аткарса деп атпайбы? Жок, тирүү болсо билиш керек. Буламайбы банка? Ийгиликтүү аткарса деген сөз бар мына жердечи. Ал жерде мындай дем алсак, тирүү болуп бир белги берет да сырттагыларга демек. Ийгилик. Ошол эле. Мен ышкырыктан башкага токтой албай атам. Да, ойлогум да. Кешип калтырыш керек да, ышкырык жердин астына улбайт да, кой. Угулат ышкырса. Башка не кылат башка? Башка не иште жасайт? Жок, макул, башка сунуш кылсаңар, башка вариант барбы? Жок, бошотупчу. Семете мырза, убакыт аяктады. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, өзүм жооп берем. Ордо тынчтанабыз. Бул суроого өзүмдүн вариантымды айтайын деп атам мен. Же 63, же 54 болот. Медицина өнүгө элек доор, бул эски заман деп биз түшүнүп атабыз, бирок 19-кылым дейлиби? ошо эски заманда деле менимче ушул ышкырык болгон болуш керек. Демек, ышкырык менен кошо көмгөн деп ойлоп атабыз. эгер ал өзүнө келип тирилип кетсе, ышкырат, аны сырттагылар угат. Жооп кабыл алынат. Аралык канча метрге чейин тереңдикте көмүлөт? Орточо. 1 метрби? 2 метр. Топурак үстү толтура. Угулабы ышкырак, Туура жооп. Ордодон пикир сурабай эле коеюн, Сурайынбы? Сурайынчы гана. Кимде пикир бар? Биздин команданын ою боюнча бизде бир 2 вариант келди. Жок, бир вариантын айткыла. Бир эле вариант дайынбы? Бир вариантын айткыла. Тез. Коңгуроо менен баягындай темир. Коңгуроо менен темир. Түшүнүктүү. Да кимде? Урматтуу алып баруучу, бизде деле ошол коңгуроо, бирок коңгуроо сыртта турат дагы, ошол коңгуроого жана кага турган жерин жип менен көргө тартып койгон да. Бул жерде аркан менен кошо көмүлгөн. Эгер ойгонуп кетсе, арканды тартат коңгуроону. Мына сүрөттөгүдөй. Коңгуроо байлаган жипке Семете мырза. Эгерде адам тирилип кетсе, жипти тартканга успет этип калса, анын сырттагылар коңгуроо кыймылдаганын угуп, кайра көрдү казып туруп адам чыгарып алган. Эгерде укпай, тарта албай калса, кетти, ал өлүп кете берген Семете мырза. Сыртка билесе чыгыш керек болду да, биз чыгара албай койдук да, эстигенчи. 2400 сом акча Аруна Тазабекова жөнөтөт Бишкек шаарынан. Жана бүгүнкү оюн тилекке каршы дейбизби? 6-3 эсебинде телекөрүүчүлөрдүн жеңиши менен аяктады. Суроолор жакшы деңгээлде келди. Команда аракет кылышты, бирок тилекке каршы. Кийинки оюндарга ийгилик каалайбыз. Команда буйруса дагы өсүш керек. Биз мына эң алгачкы мындай айтканда оюнчу командасына ар дайым ийгилик каалап келебиз Семете мырзага, бирок тилекке каршы. Ушу премьер лигадан чыга албай атат, бул өкүнүчтүү. Мыкты суроо, акыркы суроодан мыкты. Ал эми чыныгы мына сулуулук, бул албетте жан дүйнөнүн сулуулугу, адам кыздарды боюнча бул Нурзат Мусаланын суроосундагы мыкты десек болот. Нурзат Мусаланын суроосу бүгүнкү Ордонун пикири боюнча мыкты суроонун катарына кириптир.
чыныгы сулуулугун көрсөтүш, далилдеш үчүн ал бетин жууш керек деген. Семете мырза. Мен дагы Сагым мырзанын сөзүнө кошулам. Нурзат Мусаланова мына бүгүн өзү күйөрман катары биздин ордодо турганы биз үчүн өтө кубанычтуу, өтө жагымдуу жаңылык болуп атат. Суроолорду да мыкты жиберет. Биз ушундай телекөрүүчүлөрдүн көп болушун каалайт элек. Биз дагы ордо ушул сулуулук жөнүндө суроого токтодук мыкты деп. Нурзат Мусалановну куттуктайбыз, мыкты суроо эси жана кошумча дагы 1000 сом акча берилет. 2400 сом акча Нурзат Мусаланова бүгүн байгеси катары берилет. Куттуктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки оюнда биз бул жерде Динара Сапарованын командасын күтүп калабыз. Урматтуулар, Динара Сапаровада дагы ушундай мүмкүнчүлүк болот, бирок муну кармай алабы же жокпу? Аны убакыт көрсөтөт. Динара айым, жакшылап даярданыңыздар. Жакшылап даярданыңыздар. Суроо деңгээлдери аябай жогору болуп атат. Караңыздар. Өтө жогору деңгээлде суроолор келип атат. Азыр болсо биз оюндун соңун позитив менен жыйынтыктайбыз. Бар болдун шириктери студияга. Таев костюмстун сертификаты Семете мырза кабыл алып коюңуз. 1-2-3-тү 1 жыгат, билими күчтүү 1000 жыгат. Көрүшкөнчө, ассалам алейкум, аман болуңуздар.